Assalamu alaikum, hormatly dostlar, mekendештер. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин ортобуздагы мындай ынтымак күн санап күчөп, курч болгондугун тилейбиз Кудайга. Себеби кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабай деген сөздү, ата сөзүн далилдеп келебиз. Бүгүн дагы далилдештин бир күнү болуп турат деп билип турам. Себеби менин жанымда турган кичинекей биздин замандашыбыз, бир тууганыбыз, инибиз, мекендешибиз Элханга биз чакырык жасаганбыз. Туура бүгүн ушул күнү бир ай алдың эже. Бир ай болуптур бүгүн күнү. Эжеге ошол келип, азамат кантип ушул баламдын ден соолугун жакшырталам деп кайрылуу болгон. Ушул кайрылуубуздун бүгүн күндө биз элге ушунчалык рахматымды айткым келип турат. Ушул менин максатым да сиз көрүп турган бул кайрымдуу бол деген коомдук фонд алтын көпүрөдөй кызматын кылып берсе экен элиме деп биз бекем ниет кылып келебиз. Бирок ошол ниеттер бүгүн улам күн санап орундалып аткандыгы сүйүндүрөт. Азыр Элханга деп келгиле кыргыз мекендешим, кол сунайлы ушул кыйынчылыкта турган бир үй бүлөдөгү жалгыз уулу Элхан, мына ушул бир үй бүлөнүн тиреги. Ушул жигит бир үй бүлөнүн кармап тура турган жигит. Бирок ушул жигит бүгүн кичине тагдыры, кичине ушундай оор күнгө туш болуп тургандыгын сиздерге айткандыгыбызда кайдыгер карабай туруп кол сундуңуздар. Кудай ыраазы болсун. Силерден Кудай ушунча ыраазы болсун. Достор, мына азыр бул Элханга, мынакей. Бул Элхан кичинекей биздин бөбөк 12 жашта. Азыр мына бул жерде турган каражат, мынакей сиз көрүп турган. Бул жерде $1,5 миң жана ошол менен баарын эсепке алып туруп, мына Сбербанктан чогулган каражат баарысы, мына достор, 2 миллион сом 600 миң, ошондо 2 миллион 600 дегеле бул жерден баарын кошуп, эл сомдон Сбербанктан бардыгы чогулган акча бул жерде турат, 2 миллион 700 миң сом турат бул жерде. Эми мен айтайын дегеним, дагы да азыр Элхандын ден соолугун жакшырышына, Кудай буйрса достор, бир чым-чым этсек, $10 миң да чогултсак, Элхандын мен ойлойм Кудай буйрса дагы да ден соолугу жакшырып, Апазали бүгүн учуп келет достор. Бүгүн учуп келет Апазали. Ал ушул жерде сиз турган ушул жерде туруп Элхан экөөбүз тарткан жерден видео тарттык. Кечээ күнү дене мүчөсү ийрип, жашоодо уктаса уйкусу тынч болбой турган биздин замандашыбыз ушул Апазали бүгүн түп-түз мекенине басып келатат достор. Аны эртеңдери сиздерге да чагылдырабыз. Бүгүн мен ойлойм ушул жерде турган кичинекей менин бөбөгүм бул Элхан дагы могул турган турушунда кечине жатышта кыйналып, жашоодо жашашлыкта оорчулук күндө өткүзүп жаткандыгын көрүп, мен да кайдыгер болбостон ушул эне көз жашын сүртүп, бул Элханды буйруса жакшырып кетишине деп чакырып кылдык. Силерге рахмат. Рахмат. Үйдө бала чакаңар оорубасын, кол сунгандарыңардын колуңарга береке берсин. Азыр мына Элхан, Кудай буйрса, Элхан буйруса жакын күндөрү биз ден соолукту чыңдоого аттанабыз. Ошондуктан дагы да болсо эл сомго, Сбербанк картага азыр видеонун алдында турган. Кол сунуп туруңуздар, дагы каражат топтоолору менен канчалык эрте топтосо биз эрте чыгып кетүүнүн аракетиндебиз. Анткени ал жака барып алып да каражат жетпей атат деп элге кайрылуу жасаштан алыспыз. Кудай ыраазы болсун. Кыргыз элинин ордоштук туугандары, сиздерге Алла ыраазы болсун. Мына бүгүн туп-туура бир ай болду. Бир айдын ичинде ушунча каражат, ушунча сумма чогулуп, ушул Элхандын көтөргөн жүгүн жеңилдешине кайдыгер карабай кол сунганыңыздарга абдан ыраазымын. Бүгүн туп-туура бир ай болду. Эми буюрса дагы $10 миң жетпей атат, дагы деле болсо кол сунасыздар деп ойлоймун ушул Элхандын жакшы болуп кетишине. Мен сиздерге эмнени кааламакмын? Үй бүлөдө балдарыңыздар оорубасын, ата-энелериңиз оорубасын, ушул балдардын маңдайында ата-энелерибиздин жүзү жарык болсун, балдарыбыз ыймандуу, ырыс кешиктүү балдардан болушун тилеймин. Алыс жердегилерибиз боордош бир туугандарыма ден соолук каалаймын. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Рахматым аябай чексиз, сөз менен жеткизе албайм. Рахмат, Алла ыраазы болсун баарыңыздарга, ден соолук каалаймын.